Hazır oş miyem yakışanlıkı bulmayıp turganda başım aylanıyor. Ошончалык күч көп экен, ушундай эрке экен. Мага келбейби, мен арышпайбы. Мына азыр эми аялымы ден соолугун ким мага кайтарып берет? Кечээ таңерте Жалал-Абад тазалык ишканасынын кызматкери Маргуба Хакимова көчө шупуруп жүргөн учурда белгисиз адам тарабынан айоосуз сабалды. Ал жумушуна таңкы саат 4-төн өтүп чыккан. Көчө шупуруп жүргөн учурда бейтаныш аялга жардам берем деп өзү токмоктолуп калган. Мен эртең саат 4-дө жумушка келгенмин конторага келип, конторадан ысынып барып уже мэриянын янына жетип калганмын. У жерден охрана менен бир аял турган. Turup naki ahranıga aytdı. "Mo karangurdan korkuyaptı ekan. Seni panaring bar, formayın bar. Bunu karangurdan ötküzüp koyçu" dedi. "Boptu" dedim. "Uçun eje." Men onu ötküzdüm. Yusitildi aldıgacha tashladim. Qayra kelayotganimda qayerdan chiqib qoldi bilmadim. Keldi, manda ushab turib, boshimga toshman solib turib, qo'li bilan ushlab urdi. U eje cho'ng qo'lida joynamasi bor. Keyin "Boptu da" dedim. "Karangurdan korkaman, kiyaman, uruşup ketdim" dedi. U bala aytdiki, "Men tunuman un bilan ichib o'tirganman, sen o'shuni yetkizding" deb shu ahvolga qildi. Таш менен ур соккуга алган эркек киши милиция кызматкерлери жеткенге чейин качып кеткен. Ал окуядан кийин эле милицияга арыз менен кайрылган. Анткени менен алар шектүүнү тапкандын ордуна жабырлануучунун укугун тебелеген. Çaldı da menga çalıp aytdı. "Sen nimaga darrov tergovga borisharasan? Tergov nima senlarga qayerdan topadi? Tanimagan odamni qanday topib beradi?" dedi. "Ichganmisan?" dedi. "Yo'q, ichganim yo'q men" dedim. Ал жумуш учурунда жалгыз болгон эмес. Таңкы нөмөттө 20 кызматкер көчө тазалоого чогуу чыккан. Алар Маргубага жардам берүүгө келип, бирок зөөкүрдү кармай алышкан эмес. Мындай окуялар кайра кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Андыктан башка кызматкерлер да кооптонуп калышканын айтышууда. Эч ким кепилдик бере алат, ким берет эми мисалы үчүн. Берселер башка ким берет? Ишенчилик жок да. Азыр көчөдө баары эмас. Эми мындан мага дагы мас чыгат. Мына жаңы жыл келет. Учурда жабырлануучу облустук ооруканада дарыгерлердин көзөмөлүндө. Башына тийген таштын соккусунан шишик пайда болгон. Ал эми бети канжалап оор соккудан улам алигиче көзү ачылбай жатат. Дарыгерлер 43 жаштагы жабырлануучунун абалын орто деп баалашууда. Башында Темин область деп коет. Малаши частиге ал ошо кровопотек бар. Анын сөзү боюнча ошо таш менен чапкан экен. Анан бетинде дагы көгалаштар бар. Кровопотек деп коет лица. Хакимова 4 уулдун энеси. Жумушка Барпы айылынан келип иштейт. 6 жылдан бери көчө шупуруп шаардын тазалыгына салым кошуп келген. Жетекчисинин айтымында ал жумушун так аткарган үлгүлүү кызматкер. Мындан улам бул кызматкерге кол көтөргөн адам мыйзам чегинде жооп беришин талап кылат. Бүгүнкү күндө ал баланын бет жүзүнөн көргөндө булар таныйбыз деп атышат. Түндө атайын көзөмөлдөөчүлөр бар го. Акча терген элибизде, элденчи, абоненттерден. Ошолорго дагы кичине ушундай кортмамелер болот. Бирок мынчалык уруп койгону боло элек болчу да. Коомчулуктун көңүлүн бурдурган окуяга Кайдыгер Карабай бүгүн шаар мэрида жабырлануучудан кабар алды. Окуяны жеке көзөмөлүнө алганын айтып, акчалай колдоо көрсөттү. Салым кошоткан биздин мэриянын алдындагы ишканалардын биринде иштеп аткан эжелер болобу, акелер болобу, инилер болобу, биз алар үчүн дайым турабыз. Ушулардын укугу тебеленбешине, ушундай биздин ишкерлер мындай корбошуна биз эч качан жол бербейбиз. Учурда бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, бейбаштык беренеси менен иш козголду. Ал эми уюлдук телефондо өзүн милиция кызматкери деп тааныштырып, андан кийин айыптады деген боюнча да кызматтык иликтөө башталды. Сотко чейинки өндүрүү иши ачылган, атайын тапшырмалар берилип, учурда тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Ал эми ошол эжеге телефон чалып, бир аз орой корус мамиле жасаган, телефон чалган кызматкер боюнча кызматтык иликтөө башталды. Белгилей кетсек, 130 000 калкы бар Жалал-Абад шаарынын тазалыгын 120 кызматкер камсыздайт. Коомчулук баалай бербеген бул кесип ээлеринин орточо эмгек акысы 11 000 тегерегинде. Бибисара Оразалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал-Абад.